Дордой базарындагы ажатканадан Эмгек партиясынын жарнамаларын көрдүңүзбү? Бул партияга үгүттөөнүн жападан жалгыз стандарттуу жолу эмес. Эмгекчилер фейктер жана троллдор фабрикасын активдүү колдонушат. Кантип? Муну ушул чыгарылыштан биле аласыз. Бул Темиров Лайфта фейктерге көзөмөл рубрикасы. Бул жолу биз Эмгек партиясынын активдүү интернет колдонуучуларын текшерүүнү чечтик. 11 күнү Бишкек шаардык кеңешке кайрадан шайлоо болуп өттү. Ушуга байланыштуу Эмгек партиясы өзүнө жалгыз образ түзүү максатында фейк фабриканы иштетүү чечимин кабыл алган. Ал эми алардын системасы кандай иштейт? Бардыгы өтө жөнөкөй. Фейктер партиянын расмий баракчасына топтолуп, анда билдирүүлөргө комментарий калтырышат жана ошол эле билдирүүнү ар кандай группаларга таратышат. Ушундай фейктердин 50-син аныктай алдык. Бирок аныгында фейктер канчалаган билдирүүлөрдү бөлүшүп, жана жасалма лайктарды жаратышы мүмкүн. Биз Эмгектин баракчасынан акыркы 100 билдирүүдөгү 3200 бөлүшүүнү жана 8500 лайкты карап чыктык. Биздин тактоолор боюнча ушул 3000дин ичинен 2000 бөлүшүүнү жасалма фейктер аркылуу жасашкан. Ошондой эле 8500 лайктын 3000ин фейктер басышкан. Бир билдирүү 30дан 150ге чейин бөлүшүү чогултса, анын жарымынан көбү фейктердики. Келгиле анда эмесе алардын бирине токтолуп көрөлү. Азат Осмонов, Facebooktун жасалма колдонуучусу. Ал Эмгек партиясын жарнамалайт. ВКонтакте социалдык тармагынан анын профилине коюлган сүрөттөгү адамды таптык. Бул Галымжан Султанов деген казакстандык жигит. Биз аны менен байланышууга жетиштик. Көрүнүп тургандай кимдир бирөө анын сүрөтүн колдонуп жүргөнүн билип таң калды. Ал ошол эле сүрөтүн Instagram баракчасынан көрсөткөн. Дал ушундай эле абал Мукамбетова Наристеге да тиешелүү. Бул фейк дагы Эмгек саясий партиясын жарнамалайт. Бул жолку көрүнүштө аталган фейк аты жөнүн өзгөртүүгө аракет да кылган эмес. Биз анын ВКонтакте баракчасындагы профилин таба алдык жана аны менен байланышка чыктык. Ал анын ысымы менен бардык жерде фейк баракчаларды түзүп жатканын ырастап берди. Фейктер бул партияны Facebook'та гана эмес, Instagram'да да сүйүктүү партиясынын билдирүүлөрүнө комментарий жазып жарнамалап келишет. Мисалы, Каныкей Муратова, фейк колдонуучу. Ал да Эмгек партиясынын билдирүүлөрүнүн активдүү бөлүшүп турат. Бирок сүрөтүнө казакстандык кыздын сүрөтүн коюп алган. Сиз буга чейин байкагандай алар көбүнчө казакстандыктардын сүрөтүн тандашат. Эмгектин Instagram баракчасына кирип, билдирүүлөрдүн астындагы комментарийлерде анын калтырган комментарийлерин да көрө алабыз. Ошондой эле бир нече мисал. Бекешева Милана, өзүнүн бир дагы сүрөтү жок. Билдирүүлөрдө жана бөлүшүүлөрдө бир гана Эмгек партиясы бар. Биринчи билдирүүсү ушул жылдын 24 мартта саат 14:18 жасалган. Ушул датаны эсиңизге сактап туруңуз. Мамытов Аскардын дагы өзүнүн сүрөтү жок. Билдирүүлөрдө жана бөлүшүүлөрдө жалаң Эмгек. Алгачкы жазган билдирүүсү жогоруда айтылган Милананын билдирүүсү менен куюп койгондой окшош. 2021 жылы 24 мартында саат 14:16 жарыяланган. Мына алар Instagram'да. Эске салсак, Бишкек шаардык кеңешинин жокко чыгарылган шайлоосу ушул жылдын 11 апрелинде өткөрүлгөн. Эмгектин 17 фейки ушул жылдын февраль айынан апрель айына чейин биринчи билдирүүлөрүн жарыялашкан. Кайра шайлоо ушул жылдын 11 июлунда болуп өттү. 20 фейк биринчи билдирүүлөрүн ушул жылдын июнь айларында жарыялаган. Ушундан улам фейк фабрикалар белгилүү бир окуяларга катыштыгы бар деген тыянак чыгарса болот. Биз Facebook'тан гана 50 жасалма колдонуучуну таптык. Дагы алардын канчасы башка социалдык тармактарда экендигин элестетип көрүңүз. Бирок биз дагы да жалган интернет колдонуучуларды аныктап, Facebook'тун администрациясына арызданууну уланта беребиз. Ал эми кийинки сандарыбызда фейк фабриканын кызматынан пайдаланган башка партияларды да көрсөтүүгө аракет кылабыз. Ушуну менен сөзүбүздү жыйынтыктайбыз. Биздин каналга жазылууну унутпаңыз.